Буга чейин ошо дин иштерине кийлигишпегенден кийин муфтият тармагында эмне болуп жатканына көп деле көңүл бурган эмес экенбиз. Ичинен көрүп билгенден кийин өкүнүчтүү бир нерсеге күбө болдум. Муфтият тармагында да, дин тармагында дагы башаламандыктар бар экен. Биринин сөзүн бир укпай, муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийүү деген таптакыр эле жок экен. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дин тармагында улак тартыш уланып келатыптыр да. 2020 жылы баш мыйзамды өзгөртүп, бардык мыйзамдарды ага дал келтирип, бийлик түзүмүн иретке келтирип койдук элек. Анын натыйжасында көрдүңүздөр, дароо эле тартип орноп, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түштү. Мына ушул сыяктуу эле дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдарды да оңдоп, толуктап, түзөтүүлөрдү киргизүү менен муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жон гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Кыргызстандын аймагында ислам динин кармангандар бир гана муфтиятка жана аалымдар кеңешине баш ийип, алардын чечимдерин мыйзам катары аткарганда гана тартип, ынтымак болмокта. Ал эми ынтымак болбосо, ынтымагыңар болбосо эч кандай ийгилик жарата албасыңыздарды аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Эми урматтуу жыйындын катышуучулары кезек-кезеги менен сиздерге дагы сөз берейин. Ар бириңиздердин колуңуздардагы мыйзам долбоору боюнча дагы кандай алымча кошумчаларыңыздар болсо, тартынбай айтыңыздар дагы. Бул азырынча долбоор гана. Долбоорду ар тараптан талкуулап, жакшылап бышырып алып туруп, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар. Чындыгында 2008 жылдагы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жоболордун ичиндеги дин жаатындагы сунуш пикирлер алмашуу учурдун талабы экендигин көрүп баамдап жеттик. Чындыгында биз көзөмөлсүз бир эркиндикке көнүп калыптырбыз. Могул жаңы кабыл алынып жаткан дин тутуу эркиндиги мыйзам долбоорунда көбүн эсе моюн сунууга, тартипке чакыруу, ошол эле мезгилде бир максатта, бир демде динди тутунуу маселеси коюлуптур. Сунуштарыңыз болсо, пикирлериңиздер болсо ачык айтыңыздар. Максат ачы, сиздер. Мына азыркы жаңы мага колума тийген боюнча 3-чү берене 4-чү пунктта. 4-чү подпункт насаатчы. Насаатчы депчи. Ушул жерде ушул акырында мындай деп атат, каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны. Анан бул жерде тактоо иретинде сурагым келип атат да. Бул карапайым жөн эле калк, кичине динди үйрөнөм, намаз үйрөнөм, өзүм кичине оңдойм деп 3 күнгө, 40 күнгө, бир 4 айга ушундай убакыттар чыгат да. Ошолорго тиешелүү же мындай дин аалымдары аттуу баштуу үгүт насаат кылып интернетте ошолорго же жалпы сынабы? Бул жерде сиз айткандай карапайым калкка тиешеси жок. Бул ошол именно фатва берип, например, YouTube канал, WhatsApp, соц тармактарда өздөрүнчө чыгып алып туруп фатва берген учурлар көбөйүүдө да. Ошолордун ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу максатында киргизилген берене булчу.
Садубакка Саажы мына силерде жүрөт. Ошол билими бар адамдар гана элдерге ислам динин жайылтууга акугу бар деп атабыз. Ал эми бардык жарандар жана сиз суроо берген мечитке барса, мечитке барып өлүм житимдерде Куран окуса, жана ресторандарга барганда Куран окутпай, аларды бардык эле барып кимди чакырып келсе ошол окуй берет. Бирок насаал айтып, акыл үйрөтүп, фатва берип, динди жайылткан адамдар билимдүү болуш керек, статусу жогору болуш керек, ошон үчүн насаатты деп жазылчу. Ал эми насаатчыга ошол зеленый свет карточканы муфтият берет. Алар текшерип, бул жарайт, бул жарабайт деп, ошол тартипте отпайсызбы? Бул мыйзам тартипке келтирет деп. Мына тартиптин башаты ошол. Тактоо иретинде мына 12-чи беренеде 1-чи пунктта. Диний окуу жайлар борбордук башкаруу органынын муфтият балансында гана болушу керек деп. Эми бул баягы юридикалык жак го. Анан кийин мен ушул жерде сунушум көзөмөлдү бекемдеп, анан кийин баягы лицензия жана башка анстел азыр госкомиссия муфтиятта көп көзөмөлгө кирип атат. Ушуну муфтияттын балансында болбой эле, мечиттер муфтияттын балансында болуп, бирок частный, жеке менчик бирөө кура турган болсо, анын муфтият маалысына өткөрүп берип койсо, кийин мындай ишмердүүлүккө суу сап деле мындай эмеле болуп калат да, суу эле калат. Ушул жерде мен жеке өзүндө эле калса деп айтат элем. Дегил бир эме болуш керек да, пирамида, бийлик. Мисалы биз силерге берип атпайбызбы, муфтият менен аалымдар кеңешин күчтөгүлө деп атабыз. Кыйын аалымдардын баарын киргизгиле ошол жака деп атабыз. Анан баары бир эмеге баш ийген туурада. Мисалы мен өзүм барып алып, айылыма барып туруп бир медресе салып алып туруп, анан бирөөнү коюп алып, бул менин медресем, анан мен эч кимге баш ийбейм, сага бербейм деген бул туура эмес болуп калат да. Мен да мечит салгам, ал убакта баягы 2000-жылдары эле атамдын көзү тирүүгө. Дароо эле ошол жылы өткөрүп бергенбиз. Мынакей деп туруп, бардык документтерин бүтүп салып, мына мечит муфтияттыкы деп туруп, областтыкы деп. Анан молдолорду да ошол област койгондо бир эме порядок болуш керек да, тартип болуш керек да. Ато колунда бар адамдар көп да бизде, республиканын бардык булуң бурчунда мисалы. Анан ар бир айылда эле барып алып, же болбосо бир район центрине барып алып, салып алып эле анан өзүм башкарам, бул менин өзүмдүн медресем болот деп ар ким өзүнчө башкара берсе анда кандай болуп калат анда. Бул жагынан сизге макул эмес мен анда. Эшик кагуу боюнча бир талкуулап коебузбу? Ал боюнча пикир кандай? Бир пикирге, бир орток пикирге келдик, туурабы? Дин таануу максатында диний багыттагы объекттерди кошпогондо. Бул тууралуу Маматов Нургожаевич бир канча жолу сиздин алдыңызда кизинче бетарчылыкта кылып койдук, канча эме кылыпчы. Анан бардыгыбыз муфтият, анан башка алымдар менен деле келишип бир пикирге келгенбиз. Иншалла. Анда бир жерге подпункт кылып киргизип койсо болобу, мындай кандай десем, мечитке чакыруу тыюу салынбайт деп конкретно. Жок, мечитке вообще тыюу салынбайт, мечитке чакырууга. Анан азыр жаңы мындай заманбап 21-кылымдагы технологияларды пайдаланып атат да, туурабы? Мына жана айтып атат, сиз мисалы үчүн WhatsApp аркылуу канча деген, жүздөгөн, миңдеген кишилердин жүрөгүнө такылдатып атпайсызбы? Обязательно эшикти такылдаткан ал эми азыркы актуально 21-кылымда анын эң биринчи эле максаты, философиясы баягы Кудайды эстетүү да. Мына азыркы жаңы коммуникациянын шарттары менен толук кандуу ушул жанагы тиги даваттын омурткасы десе, азыр современный омуртка бар мына бүт жайылса болот. Үнүңөрдү, главное үнүңөрдү, сөзүңөрдү, ниетиңер элге жетип атат да. Эми бул жерде урматтуу дин аалымдары, биз сиздерге жардам гана берели деп атабыз. Биз сиздерди бир мындай бир ар болгула, бери болгула деп башкаруу эмес. Мына дин комиссиясы менен өткөндө муфтиятты дагы отургузуп кабинетиме чакырып алып туруп, Замир Кары да катышты өткөндө дагы, Алмамбет бар элең, экөөнү айттым. Биз силерди башкаруу эмес, дин комиссиясынын милдети. Координация кылуу. Эгерде туура эмес динге кетип бараткан болсо, мындай бир коркунуч жаратып аткан болсо мамлекетке, анда ошол жагынан гана. Атак силер буларды баягы башкарып алып, ары бол, бери бол, мындай чечим чыгар, тигиндей чечим эмес. Биз чечимди бүт муфтият менен дин аалымдарына берип атабыз. Ынтымак болсоңор, бир муштун болсоңор, тез эле иретке салып коебуз бат эле. Урматтуу Садыркожоевич, мен ошол сизден алгачкы сөздү алып, бардыгыбыз Кудайым буйрса мына ынтымакка келдик. Ушул долбоорду талкуулап, комиссия түзүлүп, сиз бир нече жолу жыйындарды өткөрдүңүз, бизге аябай чоң таасир берди. Сиздин астыңызда дагы биз кичине адепсиздик болуп сүйлөп алдык, бирок баргандан кийин ошол аалымдар кеңешинин аалымдары, бардык аалымдарыбыз ушул долбоордун алкагында буйрса бир тартипке, ынтымакка, достукка келип калдык буйрса. Баары жакшы болот. Рахмат, анда месе жыйынтыктайлы, жыйынтыктардын алдынан да дин комиссиясы менен Алмамбет азыркы бүгүнкү түшкөн сунуштарды оңдоп, толуктап жанагы жерге, анан кийин ошол сунуш берген адамдардын
кол койдуруп туруп анан мага алып келгиле мыйзамды. Ар бир бетине кол койгула. Анан сунуштары кандай сунуш түшсө биз кабыл алдык да ошонун баарын. Так ошондой кылып туруп анан кол койдургула. Мисалы максат ажыдан түштү, Садыбакас ажыдан түштү, дагы четте отурган калпак сиз жаш баладан андан түштү, дагы кимдерден түштү? Сизден түштү, Бакыт мырзадан түштү. Ушуларга кол койгузуп алып туруп, мынакей бүттү деп туруп алып келгиле, анан мен акыркысын оформить этип туруп жөнөтөлгө апараттым.